Бүгін 4 сентябрдан тартып бардық партияларға официалды түрде үгіт иштерин жүргүзүүгө уруксат берилди. Бирок пандемияга байланыштуу аларга бир канча талаптар коюлду. Кандидаттар бул эрежелерди эске алып, санитардык нормаларды сактоого тийиш. Кадам сайын илинген партиялардын баннерлери парламенттик шайлоого үгүт иштерин жүргүзүүгө официалдуу түрдө уруксат берилгенинен кабар берет. Ошто талапкерлер 4 сентябрга оогон түнү эле өз үгүт көрнөктөрүн илип баштады. Алдыда боло турган шайлоо өнөктүгү жылдагыдан өзгөчө болорун саясий серепчилер айтышат. Себеби шайлоого катышып жаткан 15 партиядагы талапкерлердин басымдуусу акчалуулар. Бул өз кезегинде кандидаттар арасында кызуу атаандаштыкты жаратат. Бизде жылдан жылга шайлоо кымбаттап баратат. 2015 bundan арзаныраак болсо, азыр биз андан да кымбатка кеттик. Эмне себеп? Бизде мыйзамдын жоктугу, жалаң эле ошол тендер байлар, базаркомдор, кенди казгандар, жерди саткандар, жана башка ушул бизнесмен алек болгондордун бардыгы ошол парламентке кирип кеткенден болуп атат. Мисалга, көпчүлүк өлкөлөрдө, келечекте ойлоп өнүүгө бет алган өлкөлөрдө ошол бизнесмендер бизнесин кылсын. Окуп келген, ошол жерде иштеген, законду билген адам депутаттыкка барсын. Азыр бир мыйзам жазбаган депутаттар отурат. Алардын кайрадан барганга укугу жок деп ойлойм да, моралдык укугу жок. Себеби ал жерге барып бир мыйзам жазып, же бир мыйзамдын жазылышын көзөмөлдөбөгөн депутаттар бүгүнкү күндө толтура. Бизге акчасы барбы, ошол гана жетип барсын, ошол гана барса болду деген заман келип калды. Ошон үчүн ушундай кымбат шайлоолорго дуушар болуп атабыз. Анын айтымында шайлоо башталбай жатып бир топ мыйзам бузууларга жол берилгендиги шайлоонун ачык айкын өтөрүнө шек жаратып койду. Мындай кадам менен бийлик оппозициялык партиялардын жолун бууп коюуну көздөп жатат. Мындан сырткары айрым партиялар административдик ресурсту колдонуу менен массалык түрдө добуштарды сатып алуу аракеттерин эчак эле баштаган. Бүтүн Кыргызстандын шайлоого катышуусун аракетин четке кагып аткандыгы бул одоно мыйзам бузгандык. Себеби анын ичинде жөн эле бир адамдын көрсөтмөсү менен, бир адамдын арызы менен. Аларга бийликке бүгүнкү күндө бир гана бүтүн Кыргызстан баш ортмо болмок. Себеби буга чейин президент маңдайын отургузуп алып, бүтүн Кыргызстан лидери чындыкты айтып келген, кетирген каталарын көзгө сайып көрсөтүп келген. Ошолордун бардыгын булар ушул жерден тандап алардын жолун бууганга аракет кылып атат. Ушул тапта партиялар арасында үгүт иштери башталып, ар бири алына жараша элге өздөрүнүн өнүгүү пландарын сунуштап жатат. Айрым учурда талапкерлер жол салып, суу чыгарып берем деген убадаларды да берип жаткандыгы тууралуу күбүр-шыбыр кептер жүрөт. Ал арада БШК добуш сатып алгандар, добуш саткандар да жоопкерчиликке тартыларын эскертип жатат. Анан тиги талапкерлердин жакын адамдары, талапкерлер ошолор добуш сатып алууга, же болбосо акчалай, же болбосо мындай баалуу белектердин берип аткандары фактлар аныкталып калган болсо, ал чоң өлчөмдө 180 миң, 200 миң сомго чейинки ушундай айыппулга тартылат. Учурда социалдык тармактарда да үгүт иштери кызуу жүрүп жатат. Көпчүлүк акчага азгырылбай, элдин келечеги үчүн иштей турган партияга добуш берүүгө чакырууда. Ушул тапта Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоого катышууга документ тапшырган 17 партиянын ичинен 15-ин расмий каттоого алды. Жерлердеги жолугушуулар, жарнамалоо иштери бир айга созулуп, шайлоодон бир күн мурда, тагыраак айтканда 4 октябрга бир сутка калганда токтотулат. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.